Bilim kutum altın uyam, mehrimin tөгүп турат күндө улам, мезгилден чакырыгын алып жүргөн, мээнеттин чексиз экен, сезен туям. Саламатсыздар бүгүн келген коноктор. Кесиптин ээлери болгон мугалимдер, келечектин кереги, мектебибиздин тиреги болгон окуучулар, жана балдардын жүрөгүнөн түнөк тапкан ата-энелер. Бүгүнкү 2 сентябрь билим күнү жана Исвайрам орто мектебинин жаңы имаратын ачуу салтанатына кош келипсиздер. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен, ошондой эле эгемендүүлүктүн 28 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге чың ден соолук, узак өмүр, иштериңиздерге чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалап кетем. Анда эмесе бүгүнкү салтанатыбызды ачып берүү үчүн Исвайрам орто мектебинин директору Рыспаев Кубатбек Искандаровичке сөз берилет. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Исвайрам орто мектебинин жаңы имаратын ачылуу аземине келген урматтуу бийликтин мүчөлөрү, урматтуу ата-энелер, коноктор, Исвайрам орто мектебинин жалпы жамааты, ошондой эле өзүбүздүн сүйүктүү окуучуларыбыз, баардыгыңыздарды бүгүнкү жаңы окуу жылы билим күнү майрамыңыздар менен жана жаңы мектептин ачылуу аземи менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Баарыңыздарга чын ден соолук каалаймын. Ар дайым асманыңыз ачык болсун, заманыңыз тынч болсун. Анда эмесе Исвайрам орто мектебинин жаңы имаратынын ачылуу аземинин салтанатына ачык деп жарыялаймын. Бүгүнкү күнү бардыгыбыз көптөн бери самап күткөн жаңы заманбап мектебибиздин ачылышын белгилеп отурабыз. Мектептин курулушу 2016 жылы февраль айында мамлекеттик проекттин негизинде башталган. Мектеп 275 орундуу, типтүү, бардык шарттары спорт залы менен курулуп, колдонууга берилип отурат. Мектептин курулуш долбоорун ишке ашыруу Кадамжай райондук шахта курулуш башкармасынын директору Ибрагимов Садыраке баш болгон ишкана курулушун аяктап 2019 жылы январь айында мектепти толугу менен өткөрүп берди. Мектептин бүтүшү биздин президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына туура келди. Ушул жылга карата мектеп интернет булагы менен туташтырылды. Жалпы элибиздин мектеп жамаатынын атынан президентибизге ыраазычылык билдиребиз. Мындан тышкары айыл өкмөтү тарабынан акылдуу доска, айыл өкмөтү жана камкорчулар биргелешип видео көзөмөл орнотуп беришти. Мектеп курулган мезгилде айылыбыздын жашоочулары өз ыктыяры менен 17 баш союш беришти. Мектептин курулушу аяктагандан кийин мектепти жасалгалоого айыл өкмөт тарабынан жана эл арасынан чыккан демөөчүлөр мектепти жасалгалоого кошкон салымдары чоң. Айыл өкмөтүнө жана демөөчүлөргө өзүмдүн жана мектеп жамаатынын атынан ыраазычылык билдирип кетем.
Исфайрам орто мектебинин мугалимдери, окуучулары бүгүнкү күнгө чейин аймактык, райондук олимпиадаларга катышып, спортто өздөрүн республикалык деңгээлге чейин көрсөтүп келишкен. Мектепте былтыркы окуу жылында ОРТнын жыйынтыгы менен 4 окуучу жогорку бал алып, окуу жайларына бюджеттик бөлүмүнө өтүшкөн. Быйылкы окуу жылдын аягында 8 окуучу ОРТнын жыйынтыгы менен бюджеттик бөлүмдөргө өтүштү. Жаңы мектептин дем менен окуучуларыбыздын билим сапатын мындан ары да жогорку деңгээлге көтөрүүгө аракет кылабыз деп ишендирип кетемин. 2019 жылы биздин мектептин тарыхында биринчи жолу жыл мугалими кароо сынагына мугалимибиз Мурзаева Алтынай мектептик, райондук, областтык сынакты жеңип, жакынкы күндөрдө республикалык жыл мугалими кароо сынагына даярданып жатат. Эжегеге ийгилик каалайбыз. Сөзүмдүн акырында бардыгыңыздарды жаңы мектептин ачылуу салтанаты менен чын жүрөктөн куттуктап, сиздерге чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалап кетемин. Анда эмесе биз кийинки кезекте Кара Жаач айылдык балдар музыкалык мектебинин директору Бекеров Абдулаз Рыспаевичке беребиз.
bölümün başçısı Murzayev Altınay Fazılcanovnaga söz кезеги берилет. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап, окуу билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт демекчи. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын ээлери, баарыңыздарды кут конгон биздин Исвайрам орто мектебинин ачылышына кош келиңиздер. Андан сырткары бүгүнкү билим күнүнүн башталышына кечеги өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнө 28 жыл толгондугу менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге үзүрлүү эмгек каалайм. Ар дайым ушул кут конгон мектебибизде көптөгөн ийгиликтер, окуучуларыбыздын көптөгөн ийгиликтерге жетишини каалайм. Кезекте биз Майдан айылдык маданият үйүнүн көркөм жетекчиси Анарбаева Жыпар эжеге беребиз. Урматтуу Майдан айылынын тургундары жана Исвайрам орто мектебинин мугалимдери, окуучулары. Сиздерди бүгүнкү Исвайрам мектебинин ачылыш майрамы менен куттуктайбыз жана кечеги өтүп кеткен эгемендүүлүк майрамыңыздар менен да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майдан айыл өкмөтүнүн маданият үйүндө уюштурулган Исвайрам тобунун атынан жана шайыр апалардын атынан сиздерди чын ден соолук узун өмүр каалап куттуктап кетебиз. Обондору Исвайрам тобунун атынан.
жүрөгү, эмгек, чилкелек бул өзү, мугалим деген аты бар, жалпыга жакшы тилеги. Куттуу болсун жаркыраган мектебиң, уча берсин тынчтык символ кептериң. Окугула канча болсо чарчабай, унутпагын билим алган мектебиң. Сиздер үчүн мен кылгысым. туған жерге келген сайын, көңілде тұрса дағы бары дайын, көргіче дайым еле шашып кетем, қачанғы мектебімден бұрақ жайын, қолымдан келіп тұрар жардамымды беруге өзің үшін барын дайым демекші. Исфайрам орта мектебінің түптөбүшүнө ички жасалгаларын жасалгалоодо өз салымдарын кошуп келген биздин демөөрчүлөрүбүзгө ыраазычылык каттар тапшырып коюуга уруксат этиңиздер.
ыраазычылык кат. Урматтуу Курмушев мырза, Исфайрам орто мектебинин жаңы имаратынын проектин өткөрүүдө кошкон салымыңыз үчүн сизге мектеп жетекчилиги жана мугалимдердин жалпы жамааты терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин үй бүлөңүзгө чын ден соолукту, амандыкты, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Аллахым сиздин ар бир ишиңизди колдоп жүрсүн. Мектеп директору Рыспаев, 2 сентябрь 2019 жыл. Урматтуу Базарбаев Жуманазар мырза, Исфайрам орто мектебинин жаңы имаратын жасалгалоодо кошкон салымыңыз үчүн сизге мектеп жетекчилиги жана мугалимдердин жалпы жамааты терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин үй бүлөңүзгө чын ден соолукту, амандыкты, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Аллахым сиздин ар бир ишиңизди колдоп жүрсүн. Мектеп директору Рыспаев Куатбек Искандарович, 2 сентябрь 2019 жыл. Ушул эле текст негизинде урматтуу Өтөнбаев Бекмат агай, сизге ыраазычылык кат. Ушул эле текст негизинде 1992 жылы туулган мырзалар ыраазычылык кат менен сыйланат. 1992 жылы туулган балдар. Bir 1992 жылы туулган балдар мектепте өз салымын кошкондугуңуз үчүн ыраазычылык кат менен сыйланат. Урматтуу Сабыр агай, сиз келип койсоңуз. Ушул эле ыраазычылык кат менен Момунов Абдыжапар мырза сыйланат. Ушул эле тексттин негизинде ыраазычылык кат менен 1967 жылы туулган мырзалар сыйланат. Ушул эле тексттин негизинде 1967 жылы туулган мырзалар сыйланат. Ушул эле тексттин негизинде 1974 жылы туулган мырзалар сыйланат. Ушул эле тексттин негизинде Кыдыралиева Асиле Ажи энебизди жана анын уул кыздары сыйлайбыз. Колчак коштоп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул эле тексттин негизинде Каракулов Мажак агайдын уулдары жана кыздары сыйланат. Колчак коштоп турабыз.
Gajaqova Begay meje kelip koysoňuz. Ушул тексттин негизинде Майдан айылынын 1987-жылы туулган мырзалары сыйланат. Ушул тексттин негизинде Жүсүбалиев Турдал агайдын уулдары жана кыздары сыйланат. Ушул тексттин негизинде 1975-жылы туулган мырзалар жана айымдар сыйланат. Ушул тексттин негизинде Рыспаев Искандар агайдын уулдары жана кыздары сыйланат. Ушул тексттин негизинде Каракулов Алмаз сыйланат. Урматтуу окуучулар, кол чаап баштап турабыз. Ушул тексттин негизинде Мадумаровдун үй бүлөсү сыйланат. Урматтуу Мурдурай эке келип койсоңуз. Ушул тексттин негизинде Пум айылынын Москва шаарында эмгектенип жүргөн жалпы мырзалары жана Пум коомдук фондунун жетекчиси Халыков Муктубек мырза сыйланат. Ушул тексттин негизинде Осмонов Абсаттар ажы сыйланат. Болsun, анда эмесе биз кийинки кезекте Майдан айылдык шайыр апалар тобуна беребиз. Жашоочулар, бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Мектебиңиздер кут болсун, кыргыз элим түнт болсун, кылымга иши оңолсун, өрөлүк уул кыздары толтуган көлдөй бой болсун. Бала тоолдой коз болбос, моңдайга багы орносун, айкөл манас атабыз арбагы менен колдосун. Ак сакалдарыбыз мускалуу болсун, айрычелерибиз колу берекелүү болсун, келин кыздарыбыз уяттуу болсун, уулдарыбыз намыстуу болсун, жайлообуз малдуу болсун, жайыктуу дамдуу болсун, эмгек кайнап турсун, береке жайнап турсун, кечүүбүз жайыктуу болсун, керилген кообуз кайыптуу болсун, бардык үйдүн түндүгү менен түтүн булап, элибиз тынч аман болсун. Байрамыңыздар менен. Ayda varsa muzika
Bugün uşunday bir maydan ayında değiştin töründey bolğan uşu jerimizde bant suusun içip İş bayramının suusundan içip tazavadan dem alıp жатқан maydan келечегибиз болгон жаш муун жеткинчектерге бардык талапка жооп берген бардык шарты менен ушундай бир жаркыраган мектеп тартууланып белге берип жаткан экен. Келечекте ушул муундар туура тарбияланып кыргыз элине бир жакшы кызмат кылат деген ойдобуз. Bayramыңыздар кут болсун, мектебиңиздер да кут болсун, ишиңиздерге ийгилик болсун. Жалпы мугалимдер жамаатына аз болсо да убакыттан адашпай келестерде кичине саат элек сатып коем, кабыл алаттар. Номер рахмат.
rahmat edike. Mektebi'nin 4. klasının okuyucularına veririz. Kol çağıp başlap tursanızlar. Keep
болса экен, биз окуткан ардактуу ага эжем демекчи. Андамысы Исфайрам орто мектебинин аксакал мугалимдеринин атынан Калыков Мурат агайга сөз берсин. Саламатсыздарбы, ардактуу аталар, апалар, ардагер мугалимдер, урматтуу коллегалар, окуучулар. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү күнү мына ушул майдан айылында өтө чоң кубанычтуу окуя болуп атат. Андыктан көп болуп бардыгыбыз ушул Исфайрам орто мектебин ачылыштай болот экен дегенде 2-3 күндөн бери уктабай бүгүнкү салтанатка катышсак деп улуу кичүү бардыгыбыз ак текелдина көп болуп отурабыз. Бул максатка Кудай Таала жеткирди. Оба баарыңыздар куш келипсиздер бүгүнкү ачылуу мектебибиздин аземине. Биздин сарай элинин кылымдар бою көйгөйү ушул асфальт жол менен ушундай заманбап мектептер болуп келген. Мына кимдир бирөөлөрдүн шарапаты менен, кимдир бирөөлөрдүн кадыры менен, кимдир бирөөлөрдүн жүзү менен мына ой максат орундалып, мындай жаркыраган мектеп тарыхта биринчи жолу заманбап мектеп ачылып, баарыбызды кубандырып отурат. Туурабы? Анда урматтуу мектеп окуучулары, ушундай заманбап мектеп силерге чагып атабы? Молодец анда, мектепти ачып бир кол чагып коюңуздар. Молодцы. Эми, урматтуу салтанатка катышуучулары, мына ушул мектеп ачылат дегенде биринчи ушул жерге Акрам Камбарович келип ушул жерде көрүп атканда аксакалдардан чогулуп максат ушул жерде чогулганыбызда ошол жерде элдер кубанып баш болсо биз салып кошобуз деп өздөрүнөн беришке аяган эмес. Мына жогоруда ушул мектепке жашаргалардын класстарын жашаган мындай ыраазычылык каттарды директор атынан алышты. Ушул азыр ким салым кошсо кем болбосун. Көп күзө көрүп экен, мына жаркыраган мектеп мына кызматка берилип, ушул жерде эл баласына билим берер алдында турат. Анда урматтуу аталар, апалар, кимде кимдин аты аталбай калса капа болбоңуздар. Сиздер бир нерсени салып кошсоңуздар, Алла Таала силерге миңдеген ушул береке пайдалар берген болсун. Мен мына жерде ушул салып кошкон адамдарды атаймын. Барлык чын дилинен ылайым бир нерсе миңдесин деп туруп, чын жүрөктөн ушул адамдарга албетте бата кыласыздар. Ушул жерде алдыңкы директор Беркман Абдулла бир кой, Виталий Жумаячев бир кой, Жолчи Бербек бир кой, Рыспаев Куатбек бир кой, Нурматов Алтынбек бир кой, Алипкулов Аваз бир серке, Эшмат Орунбай бир кой, Көчкөнбаев Алважи бир кой, Атабаев Хамдам Ажи бир эчке Чукурмайла 11 килограмм уетте, Айтмамат Ажи бир кой, Садыров Токтоназар бир кой, Топчубаев бир кой, Абдрахманов Кайым бир кой, Айдаров Тайыр бир кой, Бегалиев Шара бир кап картошка, Абутун Исман 500 сом, Сарозен Маласы бир эчке, Исаков Рашид бир кой, Жамшитов Кулер бир кой, Нурматов Абдуллах Карачаев продукта, Айдаров Абиш 30 килограмм картошка, Абдусаматов Жеңиш 100 нан, Мамашкүл Мухтар 30 нан, Ешанов Сатпалды продукта. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерге мектеп салынат дегенде адамдар өз салымына кошуп берген нерселерин аяган жок. Албетте жасыргаларда баарыңыздардын салымыңыздар бар, ушул жерде өтмөй калдыңыздар. Анда эмесе бүгүнкү Алла Таала кубанычтуу күндө ушул инсандарга узун өмүр, чексиз бакыт, кең келечек, барака пайдаланып деп туруп, ушуга бир чын жүрөктөн амин деп рахмат айтып коелубуз, кандай элестер? Амин. Анда эмесе урматтуу аталар апрамыз мектеп ачылат экен деп ушул жерде музыкалык мектептин директору Абдуллах Бекеров келип атат. Андан кийин Майдан айылдык өкмөтүнүн маданияттын директору Шарабагай коллективи келип атат. Атына сатып алып келген жетекчи шайыр эжебиз, шайыр апалар келип бардыгыбыз мындай үркүлөрдү кубанычтарды тартып атат. Албетте бул жерде мектеп окуучулары мына караңыздар бактылык. Албетте кубаныч болгон болсо, ар бир жүрөгүндө сүйүп, көрсөңүздөр кубанычка эге болот экенбиз. Андыктан ушул мектеп акчалыктай болсун. Ушул жерде мугалимдер, окуучулар, элибиздин ушундай жакырган мектеп кут болсун. Албетте кимдер себепкер болсо, парламентте болобу, бийликте болобу, райондо болобу, башка жерде болобу, кимде ушундай жакшылыкка салып кошкон болсо, Алла ыраазы болуп бардыгына узун өмүр чексиз бакыт берер болсун деп чын жүрөктөн ыраазычылык менен ачылышыбызды кабыл алабыз. Анда эмесе баарыңызга чоң рахмат, баарыңызга салтанат кулду болсун эмесе. Мектеп окуучулары кулду болсун мектебибизде. Рахмат агай. Анда эмесе биз кезекти дагы Бекеров Абдулла агай баштаган Исфайрам тобуна берсек. Ulaşıp yaşlanılaşıp Gülönüp bağı birleşir Özgür tutluca şırbayda Gözümüz durdu tüleşir Özgür tutluca şırbayda Gözümüz durdu tüleşir
Yüzlüklerden uçan nurdanı, sürüpten çıkan nurdanı. Yüzümüz bir beytan ucun, yüzlüktür canlı bir kanı. Yüzümüz bir beytan ucun, yüzlüktür canlı bir kanı. Bir bolgu bizim dilimiz, bir bolgu bizim dilimiz. Bütkün boyunca bankılan bütbüsü yeken biriz. Bütkün boyunca bankılan bütbüsü yeken biriz. Yanaşıp bizim boyu bu, yanaşıp bizim oyu bu. Kalsa çiğdayın o şimdi, kalmaşkan boydum kolu. Kalsa çiğdayın o şimdi, kalmaşkan boydum kolu. Kalsa çiğdayın o şimdi, Keyinki кезекte İsfayram Orta Mektebi'nin 8. A klasının kızlarını deyine veririz. Yiğitlerdim aşığında yorulurdun bas
bayanınday, tomuz küzülmeler tutar bir ırgız yakınınday. Hey! Karıyanın akılınday, yaşıl gördün sandığınday, can dilinen dergi buğan, can dününün ardığınday. Hey! Kanına dişlerden, büyük gitti sağladan, tomuz küzü kırgızın el alğa sürüp baradan. Kanına dişlerden, büyük gitti sağladan, tomuz küzü kırgızın el alğa sürüp baradan. Hey! Mektebimde men oylosam okugan, mezdiregen jayloo taң atқан sıyt, sarsanamdı saңга bölüp oşonda muallimler sabak ötüp жатқан sıyt demekçi. Bir кездерде ушу Исбайрам орто мектебинде иштеп, азыркы кезде ардактуу эс алууда жүргөн Сулайманова толук эжеке баштаган мугалимдерибизди сөзгө чакырсак. Ага эжекелер, урматтуу окуучулар, ата-энелер, бардыгыңыздарды бүгүнкү билим күнү майрамыңыздар менен чын ыкыласымдан куттуктайм. Куттуу болсун мектебиңер, эли журтум, бардыгыңарга чын денсаулык, uzun ömür, büyüklüğünüz ынтымак, ana ушундай балдарыбыз бактылуу болсо, биздин да бактылуу болгонубуз, ушундай бактылуу болсун деп, ушундай шарттуу сөзү берген жетекчилерибизге чоң рахмат. Geleceği keng olsun, ana şu okuçularımız eli yurtuna kızmak kılgan yaxşı kadrlardan olsun. Bayramınızda kutlu olsun. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, окуучулар, аксакалдар, деген эжелер, акалар, бардыгыңыздарга бүгүнкү өз салтанатка келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Мына биз бардыгыбыз күбө болуп отурабыз, көрүп отурабыз. Bunday mektep bizim derenin içinde çok yıldan beri kurulageldi. Alışta bir kurulup kalgan edi. Birok buna nasip eken maydan vaylığa şunday zaman bak mektep kurulu verdi. Spor salı menen, spor bulaşatkaları menen. Gelecekte bizim mana şu yaşlarımız en aldığımız sportsmenler burada turgan uğursuzlarımız var mana şu vaylılarda. Vaylıdan çıkan bunday çıkanlar. Mına uşulga katışıp oturganыңыздарга чоң рахмат. Men ağalarım şu mektepte işlеген cemaat bardығы den soğulukta olsun, şu ballarımızga ilimin, bilimini bergenlerden olsun, çarçabasın, ağrı basın. Rahmat. Hurmatlı ata-eneler, hurmatlı okuçular, hurmatlı uşul mekteptin emgek cemaatı. Buna bugün bir жақсы açık asman aslında жақсы sağmalıktın üstünde oturabız. Bundan 40 yıl aldın usul yerde mektep açılıp, usul 40 yıl aldığında usulda elbisinde kullanışta oldu da. Buna usul жақсınakay mektepte açılışı kutlu olsun. Bu ikinci üy, ata-enelerдің ikinci üyü, usul yerden ırıskılı bilimli yaşlar önü össün. Emgek cemaatına iyilik de bağlayın. Rahmat. Buna sizler tanıyorsunuz, tanıyorsunuz. Usul katar turgan muğalimler, min degen el başına bilim verip, bugün artaktı mılanday. El mıktı muğalimler, Kırgız Respublikası'nın mıktı muğalimleri, buna artaktı yaşalıda. Bugün kuvanış koşup, usunday çakıra mektep açılıp durup, buna kumanı menen kelip, sizlerle kutsuzda atar. Annemese urmatlı kelgen elim jurtum, urmatlı okutar muğalimleri, usul aksakal muğalimlerday, albül muğalim karıp, emgeki menen sizlerle aylık tapsın dep durup, bir ala kanca bata verinizden çalıp belge jurtka, muhtar ekke. Amin. Birinci maaşı
Jalpına, Eldor, mektep okuvchiları, ardagerler, asıl жаңы mektebiňeriniň açılışı menen oşonda ele mana 2019-2020 жаңы okuvchilaryň başlalyşı menen ardagerlerden артынан çyn ýürekden kutlaýmyn. Oşonda ele şol mektebiňe bölükde şu bizim baldarymyzga bilim tarbiýa berip, ularda kesipte üýretip, gelecekte nasıl bizim memleketimizin önümüzdeki özlerinin hak emgeklerini tartıştırgan yaşlardan çok sözünü bağlar. Ne maksat ise Kudayım şu bazı yolda Allah Teala maksatımıza getirsin. Amin. Allahu Ekber. Rahman. Rahman. Buna baktırmağalıdır. Nevre çöyledi kucakta bunalday. Baktığımızın yeri varsa bilim beri olmuşlar. Rahmatullah, hurmattуу биздин атактуу мугалимдер, сиздерге дайыма ден соолук каалайбыз, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар, дайыма бар болуңуздар. Анда эмесе биз кийинки кезекте Исбайрам орто мектебинин 9-А классынын кыздарынын бийине беребиз.
Kartala teyirçin urmadım Çıkılsam tayağım Çavulup ayağım Yıldızı peridir Mutluğurda şaşırımdım Yorulgan sen pura düşer Jetpey sağa көңіл çirkin kança sızdadı Acarı çenel Ayğada tengildes Alamda en sulu Kırgız kızara Karisteri tamsı yaktı atsağılayı Kılığına merkelegen tapmayın bir ayı Ayımday sunulgan Kınca dil buralgan Kırgızdan bir kızı Sağağılaya Ögündüm orulgan sırtıra düşağı Jetpey sağa көңіл çirkin kança sızdadı Acarı çenilmez Ayğada tengilmez Alanda en sulu Kırgız kızara Sen жылмайсың уялғансың көктөгін дайын Ұртымдағын уя жаңа сүйіп сұнайын Қосы қол сезімде қырғыз қыз өзімді Апама алтарым Елін қылайын Өгімдің орғасы тұра тұшағы Жетпей саға көңіл жерген қанша сыздады Ажары жеңілбес Айғада теңілбес Алаңда en solu Kırgız kızları Құрметті бүгінгі ушул майрамға жалпы Елім майрамы бүгін ашылып жатқанға бардығымыз қуаныштамыз. Біріншіден ушул жердегі емгектенген жалпы мұғалімдерге, ата-енелерімізге салам. Біздің ушул мектебimiz бұл жылда өзіңіздер көріп тұрғандай бірінші жолы мұндай мемлекеттік салынған типовой мектеп біздің дарада бірінші жолы болып жатады. Ушуға қатысқан бардық ата-енелерimiz, туғандарымыз, aka-ukalarimiz бардығына біріншіден чоң рахмат. Ушул жерден билим ала турган биздин балдарыбызга келечекте мындай күчтүү балдар болушуна мен тилектешмин. Мугалимдерге өмүрлөрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ушул мугалимдердин илим билимди өз жанынан аябай ушул балдарга беришиге мен тилектешмин. Ушул жерде бардык катышкан биздин айыл өкмөтүнүн жана ушул жердин тургундарынын бардыгына ыраазычылык, чын ден соолук каалаймын. Бардığınızlar, bir болуңуздар, бар болуңуздар. Daima bunday uyuşturulgan yaxşı meydanlarda, yerlerde katып жүре беріңіздер. Мына өзіңіздер көріп тұрғандай, мына құрылып жатқан жанымыздағы açık stadion құрылып жатады. Бұл жерде тренировка қылып жатқан жер құрылып жатады. Ушул кылып жатқан демеушілерімізге, мемлекеттік мына муниципалдық шараның жетекшісі өкмөтүбүзгө дагы чоң рахмат айтмакчымын. Бардığınızlarga dем соолук, daima чын жүрүңүздөр, ачык болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Koçağlar. Bas, жетем машып, бир болсо мага жүжүм бүгүн болот ашык. Кийгени күчү бар эле мактана баса, акыркы айфон чыкса алганча шаша. Жүжүшкаганыр бери астата кечи, камераңды аш. Абжатың шаяктан жатышкан.
Atışan sportko, kaynatan şorpo, ayıldan şardan dostum korpo. Aklı barken, bir bölük jarken, ayda cırsı da seni bedava alıp gel. Giyini Gucci bariyle mahtana basa, akıllı iPhone çıksa kança şaşa. Çocuk karanlık bir yasa atıp geçecek. Kameramda aşık taptalayıcı selfie. Cöcülüm, cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcük cöcülüm. Giyini Gucci bariyle mahtana basa, akıllı iPhone çıksa kança şaşa. Çocuk karanlık bir yasa atıp geçecek. Kameranda aşık taptalayıcı selfie. Cöcülüm, cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcük cöcülüm. Cöcülüm, cöcük cöcülüm. Bilim çırağı bak balдар mekteple dört bilimi var. Satın alma mektedim dayı seni esteyim. Tapşırmalar жазуға таза мен дептер. Yakın öte sabahın. Егер sabahın gözde barıp mektepке tren bilen alamın. Şaşırtanmalarda cezan sürepler sürüsler Müslüman edildi.
Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, урматтуу окуучулар, урматтуу майдан туугандар, ошондой эле Акрам Камбаралиевич, Жанна Саматович, Муралганиевич. Мына бүгүн Исмаил мектебинде өзгөчө иш-чара болуп отурат. 2010 жылдын 14 январь күнү мектепке пайдаланууга берип, силерди киргизип кеттик эле. Күнү сыганда ачуу аземini өткөрөбүз деп. Мына бүгүн ушул салтанаттуу мектептин ачуу аземini өткөрүп атабыз. Бүгүнкү келген коноктор менен силерди тааныштырып койсок, урматтуу азем катышуучулары, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жол куруу жана транспорт министри Бейшенов Жанат Саматович, Жогорку Кеңештин депутаты Мадемин Муралганиевич, өкмөтүнүн Ақтөбе облусунда ыйгарым өкүлү Мадмар Акрам Камбаралиевич, башчысы Аким Имаров Алтынбай Туралевич катышып отурат, бүгүнкү коноктор келип отурат. Алгачкы сөздү урматтуу катышуучулар, өкмөттүн өкүлү Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол куруу министри Бейшенов Жанат Саматовичке берсек. Урматтуу мугалимдер, урматтуу балдар, салтанаттын катышуучулары, өзгөчө 1 класстын окуучулары, сиздерди 1 сентябрь менен билим күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Билим күнү жөн гана майрам эмес, ал ийгиликке жетишүү үчүн тынбай эмгектенүү, өмүр бою өзүн өзү өркүндөтүүнүн үстүндө иштөө зарылдыгын эске салуучу улуу күн. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин, коомубуздун, ата-энелердин алдында турган эң актуалдуу жана маанилүү маселелердин бири бул жаш муундарга татыктуу таалим тарбия берүү маселеси. Бүгүнкү күндө республикасынын бардык аймактарында мамлекет тарабынан балдар үчүн камкордуктар көрүлүп, бардык шарттары бар заманбап мектептер курулуп жатат. Балдарыбыз ушундай заманбап мектептерде билим алышы биздин максат жана тилек. Бекерден айтылбай, ар бир өлкөнүн өнүгүшү анын жарандарынын таалим тарбиясына, билимине байланыштуу болору. Эң биринчи тарбия мерчемдери үй бүлөдө, кийин мектепке чейинки уюмда жана мектепте калыптанат. Кымбаттуу балдар, силер келечекте биздин ордубузду татыктуу басышыңар керек. Ал үчүн акыл эстүү, билимдүү болгула. Улуу мундардын салтын улап, силерге өмүр тартуулап, адам кылган ата-энеңерди жаш мундардын жаркын келечеги үчүн билимин, өмүрүн арнап, албан эмгек кылган ардактуу кесиптин ээси мугалимдерди сыйлагыла жана урматтагыла. Кымбаттуу балдар, ата-энени устатты сыйлоо, уулуну урматтоо элибизде келе жаткан нарктуу сал, ыйык милдет. Кыргыз элибиздин улуттук кызыкчылыгын, ар намысын жана аброюн бийик тутуп, эркин республикабыздын туусун бийик көтөрүп, өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн өз салымыңарды аябагыла. Ата-бабаларыбыздын эрдигин, эмгекчилигин, акылмандыгын өзүңөргө сиңирип, ар кандай шарттарда силер да сабырдуу, акылман, ар намыстуу, бирдиктүү болгула. Ата мекенибиздин, кутман элибиздин жаркын келечеги, ата мурастарыбыздын муундан муунга өтүп жашашы силердин ар бириңердин жоопкерчилигиңерге, аракетиңерге, эмгегиңерге жараша болорун унутпагыла. Окуңарда мыкты жетишкендиктерге ээ болушуңарды каалаймын. Дагы бир жолу мугалимдер жамаатын, ата-энелерди, окуучуларды билим күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан ушу Жакшылыкай школдун ачылышы күнүнө биз Акрам Камбаралиевич менен белегибиз бар. Кезекте куттуктоо сөзүнү Жогорку Кеңештин депутаты Мадемин Муралганиевичке берсек. Алейкум, урматтуу аталар, урматтуу энелер,
урматтуу, ардактуу кесиптин ээлери, мугалимдер жана ушул бүгүнкү майрамдын ээлери, биздин балдарыбыз, мектептин окуучулары. Бүгүн Кадамжайда өзгөчө күн. Мына биз эртеден Окна гимназия мектебинин ушундай жаңы заманбап мектебини ачып, келечек муундарга белек тартуулар. Бүгүн мына 2 майрам Майдан айылында Кыргызстандын эң бир кооз жерлеринде дагы бир келечектин балдарыбыздын келечегинин мектебин ачып отурабыз. Мындан 4-5 жыл мурда мен сиздерге келип ушу жерде СДПК партиясынын катарынан колдоо сурап келдим эле. Ошондо Майдандын эли менен таанышып, аксакал абаларым менен эжелерим менен таанышып, тоо борунда ушунчалык Кыргыздын алы эски миңдеген жылдардан ата-бабалардан келген баатырдыгыны, эр жүрөктүүлүгүнү, анан кийин бир Кыргыздын өзгөчө бир характерини мен ушул Майдандын элинен көрдүм эле да. Анан ошондо ушу жердеги элдин ынтымагын көрдүм эле. Бирок мен да жигиттик кылып, добуш бербесеңиздер дагы бир сиздерге сөз бердим эле. Балдарыбыздын келечеги үчүн ушул мектебиңиздерди өкмөттүн иш планына киргизип бүтүртүп берем. Алла Тааланын алдынан сурандым, элдин алдына келгенде мен уят болбойын деп. Ошол убакта менин жакын бир аптырган досум бар эле Сарпашев Тайырбек Дүйшөкеевич деп биринчи вице-премьер эде. Мен элге сөз берип койдум эле. Ушул тоо борунда бир мектеп кириш керек эле деп сурандым эле. Ошол жигиттик кылып Кыргызстанда бир жер үй деп алтын кент алган таласта проект ачылган эде. Ошондон 100 миллион доллар түшкөн проектке киргизип, мына ушул мектебиңизде бүтүп, мына азыр балдарыбызды ушул мектепке окууга киргизген турабыз. Бул эмнеден кабар берет? Мына ядерный держава Советтер Союзун курган мектеп. Бул эгемен бүгүнкү Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз өкмөтүнүн курган мектеп. Бул деген Кыргыз мамлекети келечектен үмүттөндүргөн, экономикасы өнүккөн, келечеги кең мамлекет дегенден билдирет. Себеби Акылыскы Баткен облусундагы тоодун борундагы келечек муундары үчүн заманбап мектепти Кыргыз мамлекети, Кыргыз бийлиги куруп берип атат. Бирок бүгүн айтып коюшум керек. Мен эми Окнада төрөлүп, Окнада туулуп өскөнүм үчүн 1-5 сазыкта көп эмгегимди ошол туулуп өскөн өзүмдүн Окнанын тегерегине иштеп, бир топ ал жерде мектептерди кийирип, социалдык объекттерди элге убада бергеним үчүн ошол өрөнгө иштедим эле. Ана өзүңүздөрдүн уулуңуздар Акрам Камбалалиевич аким болуп, анан бир жерде отуруп мага айткан: "Муратылганыч, баары эле мектептерди ушу өзүңүздүн Окна тарапка куруп атасыз, биз тарапка дагы 1-2 мектеп куралы" деп айткан эди. Анан айттым мен ошондо, кайсы мектептер десем, ушу уулуңуздар Испайрам менен Какырды уулуңуздар берген. Бир кол жаап коюңуздар. Анан калган ишти Кудайдан тилеп, уят кылбай элдин алдында эми мен ошол аракет кылдым эде. Мына бүгүн Какырдын мектебин тапшырганыбызга 2 жыл болду. Мына азыр Испайрамдын мектебин берип атабыз. Бул элдин байлыгы, урматтуу эл журт. Ушул мына балдардын келечеги, эртеңки депутаттар, министрлер, элдин оору жеңилдете турган балдарыңыздар мына ушул жерде турат. Мындай мектептерде алы Далай Масалиевдер, Орозбековдор, Болоткандар, Исхак Разаковдор чыгышына мен терең ишенемин.
Себеbi келечектин, өнүгүүдүн, бардыk ийгиликтин башаты башында bilim турат. Бүгүн майрамыңыздар менен куттуктап, мына жаш уул кыздарыбызга мен бир каалоо айтып келем. Терең билим алгыла. Халыкпастан билим алгыла. Себеби глобализация деген башталды. Силер үчүн дүйнө жүзүндөгү бардык окуу жайынын эшиги ачык. Өлкө ошого өзүңөрдүн фундаментиңер бекем болуш керек. Фундаментиңер силердики ушул жерден башталат. Ушул жерди жакшы бүтүрсөңөр, Америка болобу, Англия болобу, Европа болобу, Япония болобу, бардык жердин жогорку окуу жайлары силерди күтүп турат. Силерге ийгилик каалаймын. Ушул жерде Майдан айылында ийгиликтер көп болсун. Элибиз ошол эле баягы миңдеген жылдардан ата бабадан келген бекемдикти, ынтымакты сактап уланта бериңиздер. Бар болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Кезекте құттықтау сөзі Баткен облысының губернаторы Мадумар Акрам Камбаралиевичке берілді. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Жанат Саматович, урматтуу Мурат Нургалиевич, жана бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Жалпыңыздарды алгач кечээки 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен жана бүгүнкү билим берүү күнү менен Баткен областынын жалпы жетекчилигинин атынан жана өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Биз үчүн мына бүгүн Баткен областынын Кадамжай районунун Майдан айылындагы жакшынакай самалга катышуу чоң бакыт. Мына жогоруда мага чейинки сөзгө чыгып куттуктоо сөз айткан мына агаларыбызга чоң ыраазычылык билдирүү менен агаларыбыз белгилеп кеткендей мына быйылкы жылы өзгөчө мына урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбеков тарабынан региондорду өнүктүрүү жана сана эрктештирүү ошондой эле мына Кыргыз Республикасынын өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Бишкек Абдулгазиев тарабынан жана жогорку кеңештин депутаттары тарабынан мамлекетибизде бир топ жакшы алгылыктуу иштердин башында турушуп мына элге жакшынакай шартты түзүп бергенге күч аракеттерин жасашып атат. Мына ошонун бирден бир мисалы мына бүгүн сиздердин мектебиңиздер. Жогоруда Мурат Нургалиевич белгилеп кетти. Чындыгын айтканда Кадамжай районунда бир топ жакшы иштер аткарылды акыркы жылдары. Кудайга шүгүр, абдан көп мектептер курулуп, мектептер берилди. Мына ошонун катарында мына Майдан мектеби дагы өзүңүздөр билесиздер 1960-70 жылдарда курулган эски мектеп болчу. Илгери Петченко болсо керек эле эмес, Петченко мектеби финский домдон куралган, мына азыр деле турат. Мына ошол эскилиге жеткенде байланыштуу суранып, мына ошол мезгилде жакшынакай пайдалануу башталды эле. Мына азыр акыркы жылдары өзгөчө акча каражаты бөлүнүп, мына ишке берилип атат. Ушул мезгилге чейин мектептер мына биздин дара зонасында, дара деп коет бул жерде. 7 мектеп бар азыр. 7 мектептин экөөсү гана типтүү мектеп. Анын бирөөсү 1989 жылы курулушка берилген. Алыш айылында Бозубай орто мектеби. Мына ошол мезгилден бери бир да мектеп курулуп элек болчу. Мына Кудайга шүгүр, Майдан айылындагы Майдан мектеби, Исфайран мектеби мына ишке берилип атат. Мен ойлойм, кийинки жылдары өзгөчө 1-2-3 жылдын ичинде президентибиздин тапшырмасы менен ал кишинин өзгөчө көзөмөлү менен Кудай кааласа мына Дыйкан мектебин дагы
жана ушул аймакта жайгашкан мектептерди жаңылоого өтөбүз. Мен учурдан пайдаланып ушул мектепке курулушуна салым кошкон инсандарга баарына ыраазычылык билдиремин. Чындыгында мына урматтуу Мурал Галеш белгилеп кетти, бул элдин мектеби болсун. Элибиз ушул жерде жакшынакай билим алып, өзгөчө жаштар жакшы билим алып, келечекте эң негизгиси жакшы адам болушуна биз тилектешпиз. Майдан айыл аймагынан көптөгөн инсандар чыккан. Кудай буйрса мындан ары дагы чыга берет. Ошондуктан дагы бир жол сиздерге чоң ийгилик каалоо менен бирге быйылкы 2019-2020 жаңы окуу жылында жакшы ийгиликтерге жетишүүңүздөрдү каалап кетмекчибиз. Эң негизгиси бул билимдүү киши миңди жеңет, билеги күчтүү бирди жеңет дегендей, билимдүү болуп, Кудай кааласа дүйнөнү алышыңыздарга тилектешмин. Майрамыңыздар менен урматтуу агайын туугандар, Кудай буйрса алдыда жакшылыктар көп. Мына бүгүн мектептен кийин Кудай буйрса бул жерде кичи футбол аянтчасы дагы курулушу кичине токтоп калган экен. Bir 10-15 күндүн ичинде жакшы аракеттер жасап, мына кичи футбол аянтчасынын дагы ачылышы менин оюмча бүгүн сиздер менен чогуу болот. Ийгилик болсун, жакшылык болсун, дайыма бир бололу. Рахмат. Белек, бул принтер, Кудай буйрса компьютер толук берилген. Ушул кичинекей белекти кабыл алып коюңуздар. Областык жетекчилик тарабынан ушул мектептин курулушуна чоң салым кошкон биздин агайын туугандарды белгилеп койсок, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен Баткен областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын технадзору региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санаакташтыруу жылынын алкагында Баткен областынын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө жана инфраструктурасына кошкон зор салым үчүн Исмаилов Мамасалы агабыз сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен ушул мектепти курган Кадамжай шахта курулуш башкармалыгынын жетекчиси Ибраимов Сабир агабыз сыйланат. Рахмат, ийгиликтер жарала берсин. Рахмат чоң. Муралевич, кезекте окутуучусу, Кадамжай районунун акими Имаров Алмазбек Алиевич. Саламатсыздарбы, туугандар, урматтуу коноктор, ардактуу аталар, апалар жана кадырлуу ага эжейлер. Мына бүгүн 1 сентябрь билим күнү майрамыңыздар менен Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Сиздерге мына бүгүн жакшынакай ушу Ишбайрам атындагы орто мектепти бүтүрүп, мына ушу ачылуу аземинде турабыз. Ушул жерде жакшынакай биздин улан кыздарыбыз терең билим алып, чыгаан кыргыздын жигит кыздарынан болушуна мен тилектешмин. Ушул жердеги кадырлуу ага эжейлерибизге ушу Кудай Таалан күч, урмат, сый берип, ушу кичинекей жаш муундарды жакшынакай тарбиялап, өстүрүп, бир эле ушу Кадамжай районунун деңгээлинде эмес, республикалык деңгээлде олимпиадалык катышууларга катышып, алтын сертификаттарды алып, ушул жерден татынакай билимдүү кыздар балдарыбыз чыгышына мен тилектешмин. Ушу Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясынын атынан ушу сиздерге, ушу мектебиздерге кичинекей белегибизди жана ушул жерде эмгеги сиңген кызматкерге биздин өзүбүздүн райондун ардактуу грамотасын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Карыларга Кудай Таала өмүр берсин, жаштарга ыйман берсин.
Рахмат. Билим берүү тармагындагы үзүрлүү эмгеги, тарбия жүргүзүүдөгү жаңачыл изденгич аракети жана Исип Айрам орто мектебин курушуна кошкон салымы үчүн Исип Айрам орто мектебинин дене тарбия мугалими Беркматов Абдулла Усманович ардак грамотасы сыйланат. Мектептин библиотекасына Байдылда Сорнококтун китеп томдору. Рахмат, делегаттар болсын. Айыл өкмөт басшынын атынан компьютер белеке мектепке. Ушунмен катар эле аксакалдар атынан бир дуа берип коюш сөздү Мамашкүров Мухтар агай чакырып койсок бул жака. Hurmatlı meymanlar, sonda ele ata-eneler, Yalçın mektep okuvchiları, mektep cemaati. Sizlerdi bardığınızlarda nasıl bugünkü Maydan ayında bulacaksan en kuvanışlı bayram nasıl yanı mektebimizin açılışının o sondayla yanı okul yılının açılışının sen direktör size kutluktayım. Kutluklamanın birlikte sizlerge nasıl bizim mektep bu Maydan ayının tarihinde en çok okuyan. Sebebi bundan 14 yıllar burun biz yaş bazar ileride mühendisliğimizde kurgan transformatörün ortada 7 yıllık mektep olmuş yerde. Biz şu yerde okup bilim alganız. 7. klasta bütkönden keyin 8. 9. 10. klasta şu yerden İskorgun'daki Pushkin adındaki orta mektepte varıp 3 yıl o yerde okup bilim alganız. O son mezgillerde bizim bu ayıllarda bu cağımına Köktala, Türkiye'ye keyin o son daranın içinde bir dağın orta mektep olgun emez. Buna o sondan beri 60 yıl öpken olsa bizim örüğüm, yılson bizim aymağımız bolup görmegende çok özgürlüğe duşar oldu. Evet, asıl hazırki bizim örüğünde aymakta 30'a yakın orta mektepler var iken. Onun içinde bizim Maydan ayında 2 orta mektebimiz var. Bu nemege yetişimizge hazırda memleketimizin sağlığı en çok yapı hazırki mezgilde şu yaşlarga bilim veru osondayla ayırlardan, hükümetlerden önümüsüne öz salımını koşup yapkan bu bizim memleketlik hükümetler birlik olup septiler. Osalardan olduğusuz, osalardan biz yet akan bunçalık darajaga yete almaz emek. Mana mektebimiz büttü. Hazırda zaman var mektepte kirip tutabız. Yemi ben ona yaşlarga sağlarım. Uşunday mektebimizin emesi faydalı mekan bolsun. Uşun mektepte daima yaxşı okup yaşlar. Sebebi yaşlar bu sizler gelecektin eğitsiniz. Kançalık nasıl yerde yaxşı bilim alıp, terbiye alıp çıkan bolsanız, gelecekteki okul jaylarga, atayın okul jaylarga barsanız, nasıl yerden algan bilimine negiz bolar. Kim şu yerde en yaxşı okup, en yaxşı terbiyede düzgün bolsa, o mezgillerden başka okullarda da yaxşı nime kılar. Değil mi? Kıskası, ben aytarım, nasıl okuvchilarimizga gelecekte yaxşı okup, iyiliklerini yaratıp, bizim
mamleketimizin dönüşüne özgürdün sınıfı salınlarda koşasınlar dep ben bana yetekçilerdi şendirip ketemin. Ошондайла баардыгыңарга ийгилик, ден соолук, ошондой үй бүлөлөргө, элибизге ынтымак беришип түзүлөйт. Дагы бир жолу урматтуу агай туугандар, окуучулар, байрамыңыздар менен мектебиңиздер ак жол той, жакшы мектептерден болсун. Анда эмесе лента кесип алса эмне Sizler biz buna ministrin canına gelin siz ortamı gelin. Başarılı çıkmasın kanası. Eva tigi mektepten keyin bu mektepte okugan eme oldu. Başka şeyler. Bu yerde vakit şartı var. Olsun böyle. Körpesi kalığıyla hareket gerekten. O var. Hem muhallimlerden dağı talap biraz oluş gerek. Sebebi şunday mamleket mektep kurup vergenden keyin vallahi çalışma oluş gerek. Müşkillik yok. Oldu. İyilik. İyilik olsun. Yaxşı, yaxşı olsun ya. Okuş gerek. Ministr transfer. Anan Murad'ın gelip tavşırlar. Rahmat denizçilerle birincisi sizlerge, omurunlarga bereket, işinizge yüzlük, Allah Teala iki dünya baktırır mısın? Omurunlarga Kudat berekeler versin, kızdan kızmat, uluktan hurmat görüp, Allah'ın sıyıdağı yigitlerden bu yeldin problemesini çekip, oynap bir cüreysiniz gibi tilekleşsin. Allah versin. Uzaktan. Cengiz, yaşlı milletlerin okusun. Bayramını. Selamat. Bayramını. Sizler de yigitler çıksın. Uzak çıkarsın. Kalkmın. Fransa.